Нукра эгемендүүлүгүбүз колго тигенден бери көңүл жазында калып келген тоо арасындагы нарын шаары акыры минтип көрүккө чыгып, мында ондогон социалдык экономикалык маанидеги объекттердин курулуштары аякталына турса, ошого жараша инфраструктурасында олуттуу өзгөрүүлөр бар. Чакан каладагы мына ушундай иштердин башындагы Камчыбек Ташиев бүгүн алардын жүрүшү менен таанышып кайтты. Кана бисмилла рахманир рахим. Жакшылыктар эл жер үчүн болсун, мамлекетибиз үчүн болсун. Ачылыш салтанаттарынын атрибутуна саналган кызыл тасмасы бүгүн кесилген нарын электр тармактар түйүнүнүн жаңы имаратын жергиликтүү энергетиктер жылдап күтүшкөн. Өз тармактарындагы буга чейинки коррупциялык схемалардын кесепетинен аны жүзөгө ашыруу мүмкүн болбой, ал жомок эле. Бактыга жараша акыркы 5 жылда абал оң жагына болуп, эл эсебинен өз чөнтөктөрүн кампай чыккан алдым жуттумдарга, паракорлорго жана криминалдык элементтерге катуу сок курулганында минтип кыялдар орундалууда. Ошол электр тармагы боюнча президентибиз койгон негизги тапшырмасын аткара баштадыңар деген ойдобуз. Ошондуктан мына быйыл дагы кыш келе жатат, андан сырткары суубуз быйыл аз, чын айтыш керек. Бирок ошого карабастан мамлекетте эч жерде свет өчпөш керек. Элдин жашоосуна оорчулук келтирилбеш керек. Ошонун бардыгы биздин электриктерге, энергетиктерге тапшырмасы. Нарындагы электриктердин энчисине тийген конуштун курулушуна Кыргызстан улуттук электр тармактар ачык акционердик коому чегерген 55 миллион 200 миң сом пайдаланылды. Ушундай аракеттер Жумгал жана Ат Башыр райондорунда да жасалып, жыл аягында ал жерлердеги энергетиктер да бардык ыңгайлыктары бар имараттарга ээ болушмакчы. Иштин минтип ыкчамдашына, каржылоодо жана керектүү материалдар менен камсыздоодо үзгүлтүктөрдүн өкүм сүрбөгөндүгү башкы себеп. Мурда биз ремонт иштерин, текущий капиталь ремонтторду 2 жылда 6 жылда кылчу элек. Эми азыр акылдуу счетчиктерди коюп калдык. Мүмкүн 95% коюп атабыз. Нарында боюнча. Эми ошол эле трансформатордо акылдуу счетчик өзү эле көрсөтөт да. Кайсы жерде прогрессивность болуп атат, кайсы жерде свет өчүп калды, кайсы жерде трансформаторлордо акча жүк менен иштеп атат, кайсы жерде авариялык азыр мурда эми бригада барып на место көрсөтөт. Ушул жерден көрүп программа, МДМ программасы жакында киргизебиз. Ушул жерден эле тактап, баягы ашыкча ал жерге барып келүү каражаттарды азаят. Алмаз Исманов 17 жылдан бери нарын электр тармактар түйүндө эмгектенет. Ушул кезге дейре ал жетекчилик кылган диспетчерлик бөлүмдө тиешелүү шарттар түзүлбөгөндүктөн илит шамын колдонуудагы коопсуздукка көзөмөл жасоо анча жеңил эмес түйшүктөрдөн эле. Андыктан ал жана кесиптештери курулушу жаңыдан гана аяктаган 3 кабаттуу имараттагы өздөрүнө тиешелүү жайда бардык талаптардын көңүл жазымына калбагандыгына жетине алышпайт. 2024 жылдын октябрь айынан баштап Нарын район тейлеген Тяншан ретте жана Нарын шаарын тейлеген Нарын ретте кошулуп, эки респир бир Нарын райондук электр тармактар болуп бириккен. Азыр өтө жакшы шарттар түзүлгөн, иштегенге абдан ыңгайлуу. Кандай болуп калды автовокзалыңа? Өтө сонун болуп калдыбы? Мыкты болуп калдыбы? Меймандар менен жергиликтүүлөр кайра жаңыртылган Нарын автобекетин көрүшүп, кыска мөөнөттөгү чукул өзгөрүүлөргө аң-таң. Барысы тең мезгил талабына шайкеш жасалып, эң кирде жолоочуларга жана алардын кызматындагы айдоочуларга өзгөчө көңүл бурулган. Карапайым калк үчүн түзүлгөн жагымдуу шарттар Камчыбек Ташиевдин жактыруусуна арзыды. Бирок ал бул иштин башташыгын экендигин эске салып, кезектеги милдет тейлөөнү жакшыртуу экендигин баса белгиледи. Мына сонун болуп калыптыр. Мындай автовокзалдар Бишкекте да жок. Мен ачык айтайын. Бишкек али автовокзалды куруп бүтө элек. Алар да куруп бүтөбүз деп атат, бирок бүтө элек. Мындай автовокзал азыр Кыргызстандын көп жерлеринде жок. Жакшылап колдонгула, Жалпы сметалык наркы 53 миллион сомго бааланган Нарын автобекеттин реконструкциясы Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын көзөмөлүндө тургандыктан сапаттуулугуна эч кандай дооматтар жок. Азыр эми вокзалда бардык шарты бар. Бардык жерде ысык суусу бар, мустак суусу бар, ичи жылыйт. Сонун мондай жумшак скамейкалар менен жабдылды. Кассаларыбыз бүт цифровой немеге өтүп атабыз. Азыр Абибус деген программада иштеп атабыз. Анан эми биздики эң негизгиси эле ошол жүргүнчүлөрдү жакшы тейлөө, кызмат көрсөтүү. Буга чейин ар кайсы жайларда машыгышкан дарындык өспүрүмдөр эми бардык ыңгайлыктары бар жаңы конушту болуп отурушат.
Алар өздөрүнө жана устаттарына көрүлгөн мындай камкордуктар үчүн биринчи кезекте ушул күрөш залынын курулушунун демилгечиси Камчыбек Ташиевке абдан ыраазы. Айтымдарында ал болбогонунда 4 тараптуу мындай заманбап имарат үй чуктаса да түштөрүнө кирмек эмес. Бул залга ачылганына абдан кубанычтамын. Бул залдан олимпийский Кудайым буйрса даярданып, чемпион Азия, чемпион мир, чемпион олимпийский чемпион болуп чыгалык Кудайым буйрса. Бул залды генерал Камчыбек Ташиевке рахмат айтабыз. Жалаң ушул нарындык жигиттер, Өз сөзүнүн жерде калбай, кыска мөөнөттө жүзөгө ашырылганына күбө болгон министрлик комитетинин төрагасынын орун басары аны ар тараптуу колдоого алуу менен ушул курулушка демеушчүлүк кылышкандардын жана куруучулардын патриоттуулуктарын жана күжүрмөн эмектерин жогору баалады. Баш аягы 40 миллион сомго Алмабак чөлкөмүндө тургузулган спорт комплекс эңирде келечек ээлерине көрүлгөн камкордук. Балким алар буга татыктуу жооп иретинде дүйнөлүк чемпионаттарда жана олимпиадалык оюндарда кыргыз туусун желбиреткилери бардыр. Балдарым, силерге үлгү катары тута турган агаларыңар, эжелериңер Кудайга шүгүр көп. Кудайга шүгүр. Ушулардын артынан жүрүп, ушулардын көтөргөн туусун колунан алып силер көтөргүлө. Силер Кудай кааласа, мамлекетибиздин туусун мындан да бийик желбиреткиле. Ошондуктан ушул залдарды силерге салып берип атат. Негизи акыркы кездери Теңир Тоо жергесинде дене тарбиясына жана спортко олуттуу маани берилүү менен бир катар объекттер өз иштерин башташууда. Мунун натыйжасында жергиликтүү калктын, көбүн эсе жаштардын сергек жашоо образына ишенимдүү кадам таштаныктары байкалат. Маселен, капиталдык оңдоп түзөө жумуштары жакында эле аяктаган Имаш Асанов атындагы ден соолукту чыңдоо борбору учурда кичүүлөрдүн да, улуулардын да сүйүктүү жайларынын бири. Эртели кеч эл аягы үзүлбөгөн анын жалпы сметалык наркы 33 миллион 508 миң 552 сомду түзүп, мамлекет казынасынан каржыланган. Ошондой эле Камчыбек Ташиев Нарын шаарына жасаган иш сапарында мезгил кулчасын салуу менен облустук бириктирилген ооруканасынын төлөт үйүнүн курулушуна старт берди. Андан соң Москва чөлкөмүндөгү көз жоосун алган мечиттин ачылышына катышып, анын кызыл тасмасын кести. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын шаары.